Жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы Алма Шадаев болмокчу. Бүгүн футбол талаасында өтө бир ысык маек болот. Биз менен бирге болула. Салам алейкум. Ооба, салам алейкум. Жетпедик. Сон бар. Алмаз аке, бүгүн биз сизден сурансак, футбол талаасын тандадыңыз да. Эмне себептен? Негизи ушу спорттун түрлөрүнөн футболду аябай жакшы көрөм. Өзүм настольный теннисте, футболду кичинекейибизде ойноп чогойгонбуз. Анан өзү футболго кызыгам да, аябай жакшы. Мен ушу жакын досторум көбү кызыкпайт. Ойноп турганга баягы адам жок да, чындыгында. Анан иштер да болуп, баягы көптөн бери футбол ойной элекем. Азыр топ деп аябай өзүмдүн ушу окуп жүргөндөгү кездеримди сагынып атам. Окуп жүргөндө бомбардир элем да. Мындай бир футболчулар барбы? Сизди арба алган, футболго кызыктыруучу кимдер? Мен негизи эле ушул 2004-жылдан баштап ушу Криштиану Роналдуну көмүр тутуп келем. Бүгүнкү күнгө чейин. Ал ошо кичинекей кезинен баштап ошо атасы каза болуп, анан ушу футбол талаасына чыккан эсимде. Ошо күндөн тартып, ошо бүгүнкү күнгө чейин ошону көмүр тутуп келем. Аны мен кайдан таанып калгам, ушул окуп жүргөндө бир тетрадьтын сыртында ошо баланын сүрөтү турган эле, Манчестер Юнайтед деп. Анан ошо баланын оюндарын издеп көрүп, калтырбай көрүп, бүгүнкү күнгө чейин ал Роналду кайсы клубда ойносо ошол клубка өтүп, дайыма фанат болуп келем. Досторуңуз сен Роналду элдин баары тааныган үчүн, же болбосо бир мындай красавчик үчүн тандадың деп сизге тийишеби? Жок, эми ал белгилүү атпайбы, Роналду жакшы мыкты оюн көргөзүп, 5 жолу топту алып атат. Скоростун билебиз, жүргөн турган. Эми ал Роналдуда бардык нерсе бар чындыгында. Бир эле футбол эмес, ал балада кандай десем, бой десе бою, силер айткандай ошо красавчик, модель десек болот да, бардык жагынан бар. Анан антип деле тийишпейт, бирок менин досторум деле Роналдуну жакшы көрүшөт да, оюндогондон. Анан сиздин формаңыздын артынан 7 деген номерди көрүп атабыз. 7-чи номер Роналдодон уламбы же дагы бир башка жагдайлар барбы? Албетте, мен ошол Роналдунун айынан 7 деген сан менен 17 деген санды аябай жакшы көрөм. 7 бул Роналдунун номери, 17 дагы Роналдунун номери. Ошо башында Манчестерде ойноп жүргөндө 17 деген номерди ал тагынчу. Ошону улам мен ушу 7, 17 деген менин эң жакшы көргөн сандарым да. Бизге кандайдыр бир Роналдунун ыкмаларынан көрсөтүп берүүгө даярсыз да? Даярбыз, эми колдон келишинче аракет кылып көрөлү. Анда биз азыр бир Алма Шадаевдин ыкмаларды көрөбүз, андан кийин улантабыз маекти. Кээ бир мындай профессионалдуу футболчулар дагы тебе болбойт деп ойлойсузбу, тебе сиз жасаган ыкмаларды? Бул жасаган ыкма неме? Албетте ар бир футболчу жасайт муну. Биз эми ырчыбыз да. Ошентсе дагы бул ырчыга мындай жасаш жакшы эле нерсе го деп ойлойм. Биз эми баягы футболдун көрөрманыбыз да, анда санда ойноп турабыз. Бул нерсе жакшы эле болуш керек деп ойлойм да. Көрөрманыбыз деп калдыңыз да. Кайсыл командаларга көрөрмандык кыласыз? Азыр Ювентуска билебиз, андан сырткары. Андан сырткары ошол Роналду буга чейин кайсы командада ойносо Манчестерден баштагам. Анан Реал Мадридте жүрдүм. Анан азыр Ювентуска өтүп кеттим. Кыргызстандын командаларынан билесизби? Кыргызстандын командаларынан албетте билебиз. Дордой курама командасын, ошо Дордойду билет экенмин да. Биздин улуттук курама командага жан тартасызбы? Албетте, жан. Же Португалияга кетип каласызбы, Роналду? Жок, эми биздикилерге дагы баягы колдон келишинче болуп аткандай көрүп баягы жан тартканга аракет кылабыз. Ошо эле мен билгендерден ошо Мурзаев, мен дайыма ошо Кыргызстандын оюндарын көргөндө ошо Мурзаев көзүмө урунат дайыма. Анан Гүлжигит Алыкулов. Ошол дагы өткөндө акыркы оюн мага аябай биринчи жолу ойноду талаада. Анан көргөзү да, шыгып аябай бар бала экен, келечек алдыда да. Гүлжигит дагы. Ошону айта алам. Анан ошо мен билгенден ошо Мурзаевди жакшы билет экенмин, ошо Гүлжигитти жакшы тааныйм. Белки 2019-жылы Азия футболунда секси болуп аталганчы? Ким аталды эле? Виталий. Жа ойноп оюн көрүп эме Люкс, ал дагы бар, ал дагы жакшы оюн көргөзүп, ушул акыркы биздин оюндарда жакшы Виталий Люкс деген дагы эстедим. Анан
дагы бир тамашоодо жүргөн футболист бар эле, Кыргызстандын капитаны болчу. Азамат Байматов, Азамат Байматовду айтсак болот го. Бардыгын азыр баягы оюма келгенде айтып унутуп калып атам, бирок чындыгында ошо Люкс Азамат Байматов Мурзаевдарды билем ошолор. Сиз өнөр клубу менен футбол ойноп турасыз да? Жок, мен өнөр клубунда жокмун биздикилердин. Биздик балдар көп кызыга бербейт футболго. Кызыгат эми ойношпойт да. Чогулуп анан ошон үчүн мен баягы башка бир командалар менен кошулуп ойногонго аракет кылам, бирок менде да ушу тартыш болуп акыркы 2 жылдан бери ойной элекмин такыр. Топту азыр теп атам. Бирок топту күндө тепкенде эле ойноп койдуңузбу? Ошо баягы фундамент бар да, негизи эле айтылат го, любой жерде фундамент болсо кылып кетсе болот деп. Азыр мен чындыгында 2 жылдан бери бутума топ теп элекмин. Азыр биринчи жолу топ тептим да. Алмазбеке, сиз канча метр аралыктан тебесиз мындай тепкенде? Ударлар күчтүүбү? Соккуларыңыз тагыраагы. Балтырлар деле кеп жатпайбы эле мактана берсең. Табышайм. Буттарды көтөрүп. Тепкен тебес ойнойбуз да, өтө деле укмуш эмес, бирок ойнойбуз да, жакшы ойнойбуз. Ошо убагында ошо менин грамоталарым бар, бомбардир болуп, нападениеде ойночумун. Анан грамоталарым бар да. Анан ойнойм, жакшы эле ойнойт болушум керек деп ойлойм. Азыр мен барата турсам, сыздатат экенсиң да. Акырын сыздатпайсың, акырын теп кирискенге аракет кыл. Канча метр болсун? Ошо 11 метрлик эле пенальти тепкендей эле. 11 метр жакыныраак болуп калат, 11 метр мага. Алысыраак кылабам да, 15 метр бар. Мен күчтүмүн, Жалмаз байке күчтүү көрөбүз азыр. Негизи эле бизде Кыргызстанда кыргыздын футболчуларына кандай баа бересиз? Эми азыр акырындан өнүгүп атышат. Баягы көчүп бара түзөлөт дегендей. Биздин мамлекетибиздин деңгээлине жараша эле өнүгүп келатат десек болот. Мамлекетибиз укмуш болуп турса, анан футболисттерибиз ойной албай турса, анан десек болот эле да. Анан ушу өзүбүздүн деңгээлге жараша эле ойноп, өзүбүздүн мамлекетибизге жараша эле өнөр көргөзүп келатат. Жакшы буюрса алдыда дагы көптөгөн үмүттөрдү күтөбүз. Буюрса 2000 эле тиге мировойго буюрса жакшы илинип калат деген эле бир үмүттөр менен турабыз. Ошо бизге тайпада эме түшкөлү. Япония экен, Тажикстан, Мьянма, Монголия. Ошо кимисин утабыз, кимисинен утулабыз. Япониядан утулушу мүмкүн, эми калганынан кичине шанс бар да уткангачы. Япония алар баягы тажрыйбалуу да. Алар ошо Азиядан Япония дайыма ошо мировойго катышат, дайыма чыгат. Анан алар тажрыйбасы көп да, анан буюрса Тажикстан, берки Монголияларды утсак эле керек деп ойлоп атам. Сиздин футболду канчалык деңгээлде жакшы көргөнүңүздү текшерип көрөлү деп атабыз. Дарса 2022-жылы футбол боюнча дүйнө биринчилиги каякта өтөт? Ошол нерсени каякта өтөт экенчи эле. Бул мурдагы каякта өттү эле? Мурдагысы Орусияда, Россияда. Россияда өткөн да, анан кайра бир кичинекей эле мамлекетке өткөзүп берген. Каяк эле унутуп атам. Катарда. Ивентус акыркы кимди жазды? Командасына кимди кошту? Ивентустун көрмөдүм, бирок ошо акыркы ошо өткөндө бирөөнү жазып атканда ошо унутуп атам атын. Бирөөнү жазып аткан элечи. Дели. Ким эле ошо? Коргоочу. Аякстан келген. Ошо Аякстан келген ошо. Мен ошо ат Деликспи? Деликпи? Мен ошо Роналдону эле жакшы тааныйм, ошонун оюндарын көп көрөм, анан башка футболисттер менен кызыкпайм деле көбүнчө. Ушундай да. Жакшы. Азыр дагы мындан ары футболдон суроо берсем, кыйналып калсаңыз керек. Билбейм, бирди берип көрдү. Дагы бирди берейинби? Берели. Орусиянын эң белгилүү клубу? ЦСКА да. Неге? ЦСКА белгилүү клубу, ЦСКА, Спартак, ошо Динамо дегендер. Сиз ЦСКАны Илзат Ахметов бар үчүн айттыңызбы, же Илзат Ахметов тааныбайсызбы? Илзат Ахметов тааныйм, биздин Кыргызстанда биякта ойногон Илзат Ахметовду билем. Анан
Андан эмес ЦСКА Локомотивтерди мен жакшы мындай Орусиянын эң алдыңкы клубтары деп билем да. Ошолорду ошондон уламайт. Жакшы. Биздин улуттук курамдын капитаны ким? Ошол суроо эле эме болсо керек. Биздин улуттук курамдын капитаны Азамат Байматов. Ошо Башта Азамат Байматов болчу, азыр эми Мурзаев. Жок. Люкспу? Жок. Билбейм анда. Ошону билет экен. Валерий деген уккансызбы? Валерий. Экинчи номерде. Аны укпаптырмын, ошол экен. Валерий Кичин экен да. Жакшы биле жүрүш керек экен. Футбол ойноп жүргөн учурда бир кызыктуу окуялар болду эле кандайдыр бир? Андай учурлар болот, негизи болгон. Ошо 11-класста эле биздин параллельный классыбыз бизден утулуп калып чачалашып, ыйлашып, студиялар менен ызчол, баклашкалар жергитип ушундай майда чүйдө кичинекей кезде андай нерселер көп эле болгон. Биздин класс күчтүү болчу. Футболдон берген эмеспиз да бирди так. Футбол ойноп жүрүп чыгармачыл чөйрөгө кантип келип калдыңыз ырыга? Эми алба бала кезде ойночубуз, андан кийин шаарга келип окуу жайга. Ошондон уламга деп ойлойм да, ошо. Айылда бала кезде кыялдар жок беле? Футбол менен чектелип калбайт да. Анан дагы иштеш керек, эмне кылабыз да, анан шаарга келип, кафелерде иштеп, ырдап, анан ушинтип аралашып кеттим да. Ошондо кафелерде жагдап жүрүп эле анан ырчы болсо болот экен, өтө кыйын эмес экен деп. Болдучу. Бирок мындай чындап эле айылда кызыгуулар болгонбу мындай бала кезде? Албетте кызыгуулар болгон. Ошо мектепте 6-класстарда ошо мектептер арасында конкурстарга барып ырдап жүрчүбүз. Андан кийин лицейде окуп калып, ал жактан деле ошо ырга кызыгып Бишкекке жетсем эле ырдайм деп жүрчүмүн да, бирок жаштын тилегин берет деген чын экен. Кудайга шүгүр. Ырдап жүрөбүз. Жакшы, азыр биз сизди дагы бир конкурс менен сынайлы деп атабыз. Мен топту ыргытып берем, сиз топту тээп тийгизишиңиз керек. Мен ыргыткан топко даярсызбы? Макул, даярбыз. Азыр топко тийбедиңиз, негизинде жашоодо деле ушундай жакындатып барып тийесизби? Жок да, любой нерсени жакындан жакшы атпайбы. Ошо бул аябай ооруп эми конкурс болуп калды. Эми колдон келишинче жакындатып анан тепкенге аракет кылдык да. Мындай кыздар менен барат да, жүр деп жолдо турса жеткирип коеюн да, анан отуруп барат да. Ошентип таанышасызбы азыр мындай топтогудай? Ооба. Ошондой окат да. Баардык нерсе жакындан жакшы го, жакындан билип таанышкан. Алмаз, айтсаңыз, сиз мына футболдон башка дагы спортко кызыгасызбы? Футболдон башка ошо настольный теннис ойноп калчубуз. Болгон ошол, настольный теннис, анан ушул футболго кызыгам да. Негизи мындай бой эрежеси суруш нендерди көрүп турасызбы? Алар албетте, телевизордон көрүп салып. Ооба, негизи UFC'ге аябай кызыгам. Биздикилердикине да аябай жакшы өнүгүп, сонун келатат. Буюрса баарын көрүп турам, баарынан кабардармын, баарына кызыгам да аларга. Кайсыл мушкерлерди тааныйсыз? Эмне өзгөчөлүктөр бар? Биздин мушкерлерден азыркы учурда ити чөпчө популярный болуп аткан досубуз Канат Келдибековди жакшы тааныйм. Ассалам алейкум, кыз элим. Албаз, мен сизден бул эреже сурушту сураганын себеби жана акыркы учурда желим бөтөлкөн, оозун чүрө тепкен популяр болуп кетпеди? Ошо аябай хит болуп кетти. Ошол нерсени мен кылган жокмун, бирок баары инстаграмдарына жазап чыгарышты, мен кылган жокмун да. Сиз биздин канал үчүн жасап бересизби? Албетте, ушул нерсени бир ойлонуп койдум эле, мен кылган жокмун деп. Баары буйрук экен кылат экенбиз азыр. Силердин каналда. Иштен калоолор күч болсо керек эле. Кылалы. Достор, бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери эстрада ырчысы Алмаз Шадаев болду. Чоң рахмат. Рахмат, сиздерге да рахмат. Аябай мага жакты бул интервью. Мындай интервью боло эле келе, ушу акыркы 10 жыл ырдап жүргөнүм 10 жыл болду, 10 жылдан бери. Мага абдан бир жаккан интервью болду. Себеби ээн эркин, өзүң каалаган нерсени ойноп, аябай сонун кызыктуу болду. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Holy Granny! Жөнөкөй учурларда чуркап, ден соолукка кам көрүп турасызбы? Жөнөкөй учурларда жок, ошо убакытка байланыштуу чуркабайм, ошо иштеп эле, анан жумуш уктап эле, ушундай эле көбүнчө чарчап уктап калам да. Тамактангандачы, тамактанганда мындай тандап жеп? Жок, андай жок, тандап жемей жок. Алдыма келген тамакты жей берем. Аппетит жакшы. Өзүңүз жасабайт окшойсуз. Жок, өзүбүз жасабайбыз. Кийде бир кафеден жейм. Ар кандай болуп калат.